Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмон атынан Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи, педагогикалык социалдык иштер бөлүмү. Предмет: Манас таану. Манас кыргыз элинин руханий туу чокусу. Мугалим: Кайкиева Үлпат Тагайбековна. Студент: Алтынбек кызы Айданик. Манас эпосу кыргыздардын улуттук сыймыгы. Ата-бабабыз 3000 жылдан ашык убакыттан бери басып өткөн тарыхый жолундагы руханий табылгаларынын, турмуштук тажрыйбасынын башынан кечирген окуялар жөнүндөгү маалыматтардын орчундуларын бүт чогулткан баалуу казына, улуу мурас. Манас эпосунда реалдуу турмуш тарыхый окуялар, кыргыз тагдырына байланыштуу окуялар чагылганы талашсыз. Ал турмак эпостун келип чыгышы да белгилүү бир тарыхый кырдаалга байланыштуу болушу мүмкүн. Кыргыз элинин баатырдык эпосу, Манас эпосу калпак кийип кыргыз тилинде сүйлөгөндөрдүн сыймыгы. Ал элдин туу туткан руханий азык, идеологиялык багыт алган жол көрсөткүчтөрүнүн бири. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов таамай айткандай, кыргыз рухунун туу чокусу. Кыргыз элинин улуу мурасы, эпикалык традициясы мына ушундай баа жеткис руханий байлыкка жатат. Кыргыз эли Борбордук Азиядагы эң байыркы элдердин бири экени тарыхка маалим. Өзүнүн өсүш жолунда узак татаал кылымдарды башынан өткөргөн кыргыз эли эпикалык маданияттын эң бийик үлгүлөрүн жаратууга жетишкен. Башка элдер өзүнүн өткөндөгү маданиятын, тарыхын жазма адабиятта, скульптурада, театр, сүрөттө сактаса, кыргыз эли өзүнүн бүткүл аң сезимин, ар-намысын, күрөшүн, көздөгөн максатын жана бир катар учурларды реалдуу тарыхый окуяларын озеки эпика жанрына чагылдырган. Ушуну менен менин видео сабагым аякталды. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.